Бир эле шапалак. Жол эрежесин бузган эркулдар кайгылуу кызматкерлерин коркутту. Бишкекте жол эрежесин бузуп, милициянын кайгылуу кызматкерлерине асылган айдоочуга протокол түзүлдү. Бул туурасында мекеменин маалымат кызматы билдирди. Тасмада көргөндөй кайгылуу кызматкерлери кыймыл бир тараптуу болгон жолдо эреже бузуп айдаган унааны токтотуп, тийиштүү документтерди сураган, анда айдоочу тааныштарына чалып, кызматкерлерди коркутууга алган. Ошондой эле өзүн айдоочунун досу катары тааныштырган жүргүнчү кызматкерлерге асылып, бир шапалактан чыкпайсың деген сөздөрдү айткан. Мындан тышкары жумуштан кол жууп калышы мүмкүн экендигин эскерткен. Жыйынтыгында жол эрежесин бузган айдоочуга 2 протокол түзүлгөн. Баламдын өмүрү үчүн жоопкерчиликти. Темирлан Султанбековдун атасы бийликке кайрылуу жасады. Бүгүн 16 октябрда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун атасы Медетбек Султанбеков уулунун камалышы боюнча коомчулукка жана бийликке кайрылды. Ал өз социалдык баракчасынан видео кайрылуу жасап, куралдуу күчтөрүнүн ардагери, Афган-Тажик чек арасындагы тынчтыкты орнотуучуларынын бири, Баткен жана Ош окуяларынын катышуучусу экенин айтып, 30 жыл мекен үчүн кызмат кылганын белгилеген. Ошондой эле уулу Темирланга татыктуу тарбия бергендиги кошумчаланган. Мен уулу менен сыймыктанам, аны чынчыл, адилеттүү, кыргыз элине чын дилден кызмат кылган инсан кылып тарбиялаганымды ишенимдүү айта алам. Ушул күндөрү Темирланга жасалган мыйзамсыз аракеттерге үн катпай, реакция кылбай келдим. Аны мыйзамсыз 16 саат бою сурак алышты. Сурактан кийин келип кайрадан алып кетишти. Сот отурумунда Ички иштер министрлиги жана УКМКнын кызматкерлери тарабынан кысым болду. Аны камакка алган соң ата катары тынчсыздана баштадым. Бүгүнөн баштап Темирландын саламаттыгы жана өмүрү үчүн жоопкерчиликти жеке президент Садыр Жапаровка жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жүктөйм деген Султанбеков өз билдирүүсүндө. Айта кетсек, Султанбеков добуштарды сатып алууга шектелип кармалып, 13 январга чейин камакка алынган. Ошондой эле Бишкек шейбинин басма сөз кызматы Социал-демократтар партиясынын штаб башчысы экс-депутат Ирина Карамушкинага шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча кылмыш иши козголгонун айтып, анын аудио жазууларын тараткан. Булак Суберкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Жасайбыз. Протездүү, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Бюджеттеги ашкан акча Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна салынат. Кыргызстандын 2025 жылдагы мамлекеттик бюджетинин профицитин ири инфраструктуралык долбоорлоого жумшоо пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 ноябрда Жогорку кеңеште 2023 жылдын бюджетинин аткарылышы тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда 2025 жылдын бюджетинин профицити 26 миллиард сом болот деп күтүлүүдө. Мунун ичинен 2,4 миллиард сом Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна салынат. 1,6 миллиард сом камбар ата биргесине, калганы мамлекеттик карызды төлөөгө жумшалат. Өкмөт башчы 2027 жылы өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмү 2 триллион сомго жетерин кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 ноябрда журналисттер менен жолугушуу учурунда Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ноябрдын айында баштоо макулдашылганын билдирген. Анын маалыматында темир жолдун курулушу Жалал-Абадтан башталганы жатат. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушунун уставдык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу Финанс министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган.
Темир жол Кашкар-Торгарт Макмал Жалал-Абад Анжиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түсө, 311,75 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 туннель курулат. Макмалдын эки жагындагы колея 2 башкы өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Булак Азаттык. Индияда ооруканадан чыккан өрт 10 жаңы төрөлгөн ымыркайдын өмүрүн алды. Индиянын түндүгүндөгү Уттар-Прадеш штатында жайгашкан Махарани Лакшми Бай медициналык колледжинин клиникасында өрт чыгып, 10 жаңы төрөлгөн ымыркай каза болду. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, өрттөн 39 ымыркайды сактап калышкан. Алардын абалы туруктуу деп бааланууда. Ал эми наристелерди куткарууда медайым бутун күйгүзүп алгандыгы аныкталган. Анын абалы да туруктуу экендиги айтылат. Учурда кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Apple орусиялык эркин басылмалардын подкасттарын өчүрүп жатканы кабарланды. Америкалык ири Apple технологиялык компаниясы эркин журналисттер даярдаган орус тилиндеги бир нече подкастты же жашырып, же өчүрүп салганы белгилүү болду. Медиазона басылмасы 14 ноябрда жазгандай, Эхо Москва онлайн радио станциясынын, The Insider басылмасынын жана BBC орус кызматынын жаңы уктуруулары табылбай калды. Ал эми Орусиядан тышкары аймакта бардык уктуруулар ачылып жатат. Apple азырынча бул боюнча комментарий бере элек, бирок ал Орусияда айрым VPN кызматтарды жана тиркемелерди бөгөттөп койгону белгилүү. Эркин Европа Азаттык радиосунун Current Time тиркемесин Apple Роскомнадзор мекемесинин талабы боюнча өчүргөн радионун кыргыз кызматы Азаттыктын да тиркемесин Орусиянын аймагында жүктөп алуу окуу мүмкүн болбой калган. Ал эми YouTube Орусиянын бардык аймагында мурдагыдай толук ачылып, жакшы иштеп калганы 14 ноябрда кабарланды. Орусиялык колдонуучулар YouTube начар иштеп жатканын быйыл август айында айта башташкан. Аны VPN сервиси жоктор ача албай калган. Ачылса да өтө жай иштеп, же такыр иштебей жаткан. Өткөн айда журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму Apple компаниясын Эркин Европа Азаттык радиосунун Орусиялык App Store тиркемелер дүкөнүнөн өчүргөн 2 тиркемесин калыбына келтирүүгө чакырган. Бир тиркемелер Орусиянын Роскомнадзор мамлекеттик мекемесинин талабы боюнча өчүрүлгөн. Apple компаниясы муну менен маанилүү маалыматка жетүүгө болгон укукту чектеп, Орусия сыяктуу өлкөлөрдө эркин жалпыга маалымдоо каражаттарынын оозун басууга аракет кылган авторитардык режимдерди кубаттоодо. Биз Apple компаниясын басма сөз эркиндигин колдоого жана адамдардын объективдүү, калыс жаңылыктарга жетүүсүн камсыздоого чакырабыз деген GPG уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча программаларынын координатору Гулноза Саид сентябрь айынын соңуна карата Apple компаниясы өзүнүн Орусиялык App Store программасынан алып салган VPN сервистерин саны 100гө чукулдаган. Роскомнадзор алардын арасынан 25 VPN тиркеменин өчүрүлүшүнө тиешеси бар экенин растаган. Булак Азаттык.